Акыркы жылдары өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун саны азаюуда. Буга себеп мектептерде, жогорку окуу жайларда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле жол эрежелерин көзөмөлдөөгө багытталган коопсуз шаар жана коомдук коопсуздукту камсыздоону максат кылган коопсуз өлкө долбоорлору да иштеп жатат. Мына ушул багыттагы иш-чаралардын бири жаңы муун, жаркын келечек, таза муун, коопсуз келечек форуму. Аны Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы уюштурду. 2024 жылга салыштырмалуу бир кыйла азайды. Мисалы, биз эле Октябрь районун мисалга келтирип кетсем, бизде кылмыштуулук 45%га былтыркыга салыштырмалуу азайды. Эң негизги себеби видео байкоолор жана заманбап технологияларды колдонуу менен биз кылмыштардын алдын ала токтотууга биз аракет жасап атабыз. Иш-чара өспүрүмдөрдү коомдук тартипти сактоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана жаштар арасында укук бузууларды болтурбоого багытталган. Бул максатта Октябрь районундагы 22 мектепке ички иштер кызматкерлери бекитилген. Алар үзгүлтүксүз иш алып барууда. Мындан сырткары мугалимдер тарабынан да укуктук багыттагы лекциялар өтүлүп турат. Я считаю, что мектеп директору катары мындай иш-чаралар окуучулар үчүн абдан маанилүү деп эсептейм. Алар коомдук тартип, мыйзамдуулук тууралуу түшүнүк берип, туура жүрүм-турумга үйрөтөт. Ал эми бүгүнкү иш-чарада көрсөтүлгөн видео тасмалардын жардамы менен окуучулар ата-энеге, бир тууганга жана тең туштарына болгон мамилени кандай болушу керектигин ачык түшүнүштү. Мындай тарбиялык иштерге мектеп жааматы да активдүү катышып келет. Bir gündük akçat. Уюштуруучулар бул форумда бир гана кылмыштуулуктун алдын алуу эле эмес, өспүрүмдөрдүн алдыдагы турмушуна жакшы багыт берүүнү да көздөшкөн. Атайын депутаттарды, актерлорду билим берүү, маданият жана спорт жаатындагы инсандарды да чакырышкан. Алар жетишкен ийгиликтери жөнүндө кенен айтып, өспүрүмдөргө дем беришти. балдар чынында эле азыркы күндө ушундай жандуу маектешүүгө, жандуу маалыматка аябай суусап калыптыр. Анткени телефон виртуальный болуп атып эле балдарга ошол жандуу маалымат берүү, айтып берүү, сахналаштырылган чыгармаларды көргөзгөндө балдардын чынында жүрөгүнө калып калат экен, эсинде калып калат экен. Балдарга окугула деп кеңеш бердилер. Билим алып акылдуу окуучу болсо, эгер бул компьютерду жана башка соцсетти, ссылкаларды түшүнгөн бала болсо, мындай жолго алданбайт деп ойлойм да. Иш-чарада конокторго жана мектеп окуучуларына укук бузууларды алдын алуу боюнча кыска метраждуу тасмалар көрсөтүлүп, келечек муундардын жаркын жашоого үндөгөн кеңештер айтылды. Ошондой эле азыркы муун менен эртеңки келечек ээлери пикир алышып, иш-чара жандуу өттү. Мындан тышкары сахналаштырылган чыгармалар да коюлду. Ооба, бүгүнкү мероприятие аябай жакты, мага өтө жакшы таасир этти. Жакшы нерселерди билип, кээ жерден ыйлап дагы ушинтип алдык. Ушул видеодон көргөндөн кийин өзгөрүш керек деп ойлойм. Өзүнүн тартибин оңдоп, жаман иштерге барбай, түз жүрүп, башкалардын эгерде ушундай көйгөй болсо, башкаларга жардам сурап, баары эле жардам берет деген ойдомун да. Өлкө боюнча өтүп жаткан бул форум министрлер кабинети тарабынан 2023 жылдын 4 декабрында кабыл алынган улуттук планды ишке ашыруу алкагында 2022-2028 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясат концепциясын ишке ашыруу максатында уюштурулду. Айсана Бакытбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.